Достор салам, биз Шорбулак айылындабыз. Ошол сураныштар боюнча бүгүн негизи айылдарды тартып блок кылып атпадык беле. Ошол боюнча эле Шорбулак айылына келдик. Бул Шорбулак айылы Бакыян айылы менен Тамчыбулак ортосундагы айыл. Негизи айыл эли мындай ынтымактуу деп айтсак болот. Ушул айылда дрон менен тарталы, айылдарды тартып эстелик болсун деп сактап атпадык. Бүгүн жалгыз келбей, мен сунушум четке какпай Дамир Бажакен эристе келдим. Алла ыраазы болсун. Амке кандай? Жакшы бар, Кудайга шүгүр. Өзүң кандайсың? Жакшы. Өзүң жөнүндө айтчы, элдер таанызын бираз. Бажакен тааныштырайын. Өзүбүз ошо мал чарбачылык менен эле алектенип атык азыр. Мектепте иштейбиз. Жумушубуз бар. Андан кийин үйдө мал багабыз. Ошо. Кудайга шүгүр. Иштер жакшы эле. Иштер жакшы эле. Айыл тууралуу сүйлөшөлү Дамке. Айылга келсек, айыл жакшы. Бул жакта биз жашайбыз. Балалык чактар ушул жактан өттү полный эле. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Ушу дөңдөрдө өттү полный эле. Ушул жакта ойноп. Кышында муз тепмей. Кышында муз тепмей. Ошо кошуналарыбыздын баары жакшы. Ынтымактуу бири-бири менен. Ошо Кудайга шүгүр шака жашап калганыбызга. Эмне көйгөйлөр бар айылда? Айылда көйгөйгө токтолсок, ошо таза суу. Бардык эле биз жактагылардын бардыгы эле айтып жүргөн ошол. Таза суу жок, Чечилбеген маселе. Таза суу жок. Ушу булактан ичебиз. Ар кимдин үйүндө кудук бар. Ал кудук малга эле болбосо мындай болбойт. Булактан ташып ичебиз көбүнчө эле. Ичкенге Кировкадан ташып келгендер бар. Кировкадан ташып келет. Ар кандай. Бул жерде булак деле жакшы, таза суу да ошон. Жарыктандыруу кандай бул жакта? Жарыктандыруу жакшы. Кечкисин жарык эле. Жарык. Канча көчө бар Шорбулакта? 6 көчө бар. 6 көчө. Биринчи Эшим көчөсү, Эшим көчөсү. Андан кийинкиси Андан кийин Ызакул көчөсү. Андан кийин Нурмамет көчөсү. Силердики Нурмамет көчө. Анан Махмутбек көчөсү. Махмутбек көчө. Ажыбек көчөсү. Ажыбек көчө анан. Наркы көчөнүн точносын билбейт экенмин. 6 көчө экен да вообще. 6 көчө. Калк деле ар бир көчөдө бир 10дон түтүн бар экен, 10дон түтүн бар. Бир 60га жакын түтүн бар да буякта. Балалык чак дегенде, айыл дегенде эмне эске келет биринчи? Мисалы, сендер сыртта жүрдүң да Дамке эми. Ооба. Ушу тоолор келет, ушу дөңдөр келет, ушул жакта ойноп жүргөндөр келет көбүнчө эле. Кошуналар келет. Ким кошуналардан көбүрөөк? Ким менен ойночуң эле көбүрөөк? Кошуналардан баары менен эле ойночумун буякта. Көп да. Балдар көп болчу. Ким? Эрбол, Баяман, Шаку бар. Булар улуураак болуп калды. Эркин, Адил бар. Нар жактан Бактияр. Амантур, Имам, Таксыр. Ушуларга ойноп калдык. Бүткөндөн кийин дальше эмне кылдың анан? Окууну бүткөндөн кийин биз эл катары университетке тапшырдык. Билим алдык, окудук. Азыр Кудайга шүгүр мектепте иштейбиз. Ошо окууну бүткөп, андан тышкары мал багабыз. Мал менен алектенебиз айылда. Ошо Кудайга алып сатмайбы же багып сатмайбы? Алып сатмай эмес, ошо багып. Семирт сатмай. Неме да шаарга кетем, сыртка кетем дегендер көп да. Сен оюңча кандай айылда тирлик кылса болобу негизи? Айылда тирлик кылса болот, эмнеге болбойт? Айылдан болуп атат да бардык эле. Байлардын баары эле айылдан чыгат го. Билбейм, сыртка кеткен. Кудайым ар кимдин ырыскысын ар жактан берген го. Бизге Кудай буйруп, айылдан буйруп коюптур, ошо айылдан эле тирлик болуп атат, Кудайга шүгүр. Достор, негизи айта кеткек, Дамкең 2019-жылы бошкек, мен сыртта жүрүп, анан айылга келсем, ошо бир чогулуш болуп атыптыр да, анан барып ошол жерге барсам, Дамкеге бүт айыл эли чогулушуп, Сага, Исламга, Бекжан бар болчу, Бактияр бар болчу. Бактияр төртөө. Төртөөнү неме жылкы мингизишкен да, айыл эличи чогултуп. Анан ошондо силерди көрүп, аябай мындай бир жүрөктө мындай бир сонун нерселер келген да. Айылдын ынтымагына, жаштардын ийгиликтерине. Анан ошол учурду эстейин деп атам да. Мисалы, ошол ынтымактуулуктун негизинде силердин эмгегиңерди баалап, ошол нерселер болуп атат да. Анан спорт жактан дагы немелер жөнүндө айтып берсең, мындай. Кыргыз күрөш боюнча болду да. Ооба. Спорт жактан ошо Кудайга шүгүр, ошо университетте окуп жүргөндө күрөштүк. Азыр андан кийин келгенден кийин тренер болуп 2 жылдай иштедик. Бизде ошо балдарга билим берүү борбору бар. Дамир ошол жакта агай болуп иштейт. Футболдон, Футболдон. Балдар жакшы элеби негизи? Кандай аракет? Балдар жакшы. Буга чейин дайын эле балдар бар экен.
дайын малдарды азыр алып кылдырып жүрүк. Кудайга шүгүр, алардын баары дайын, жакшы. Сырт жакка чыкканда бардыгы эле ийгилик менен келет. Көнгөн малдар. Жерде аба агайлар дайындап койгон малдар экен. Ошого мага көп деле кыйын Мурда ошо болгон агай жок. кылдырып жүрчү да. Көп деле кыйын болгон жок. Ошо Кудай буйрса болот. Күрөш боюнча ийгиликтериңе бир аз токтолойлу. Күрөш боюнча ошо токтолгондо Көчмөндөр оюндарында бар, жеңишесиңби же болбосо? көчмөндөрдө жок. Киргизиячы? Киргизияда экинчи болгом. Кайсы? Андан кийин 55-тен. Аха. Андан кийин дагы полный эле экинчи болуп калып аттым мен мастерский турнирлерде. Чоң байгелүү мындай немелерде кайсылар бар мындай? Чоң деп айткандарданчы. Мисалы, Кыргызстан биринчилиги бар экен. Дагы. Андан кийин Хангошой деген турнир бар. Ошо международный өтө турган. Ошондон 2 жыл катарынан экинчи болдум. Андан кийин республиканский немеде Көлдөн бар биринчи болгом ошол. Көлдө өткөн кайран салмакта. Баягы кийин деле Ошко барып келгенде эмне боюнча болду? Ошто ал неме болгон. Ал да международный турнир болгон. Андан да экинчи болгом да. Жакшы. Дальше айыл жөнүндө сүйлөшөлү дагы. Негизи могу ынтымагыңар жакшы экен, Ынтымагы Кудайга шүгүр. Жаңы үйлөр түшүп атыптыр, Ынтымак ии. Көбүнчө эле жаңы үйлөр түшүп атыр. Соседтер келип атат. Келе тургандар дагы көп. Мурда биз кичинекей кезинде могул жакта аз болчу, үйлөр, Аябай эле аз болчу. Биз кичинекей кезде деле аз болчу. Азыр көбөйүп калды. кадимкидей, Буйрса мындай санасаң ким бар эле? Мен билгенден Эркиндер бар болчу, Шакулар бар болчу, силер бар болчуңар, Баямандар бар болчу, Дагы ким бар эле мен? Эрболдор бар болчу. Эрболдор. Мишакелер да башынан эле бар, Ноото керек. Амантурлар бар болчу. Калгандардын баары эле ушу жаңы келгендер. Жаңылар экен, Кудай буйрса бир 4-5 жылда бияк толду эле калат го дейм. Мыякта огороттор кандай болуп атыр баалары? Мурда арзан болчу? Мурда аябай эле арзан болчу. Азыр кымбат аябай эле. Миллионго чыгып кетти, 800, 750 ар кандай сатышып атат. Миллионго чыгат го эмки жылдары буйрса. Чыгып калат. Жакшы. Амкем негизи могу малга да ылайыктуу экен да, могу дөңгө кой барып, мыяктарга мисалы жайыт катары пайдаланасыңар да, туурабы? Ооба. Жакшы. Окууну бүттүң, сыртта окуп келдиң, жанагындай чемпионаттарга катыштың, ийгилик жараттың, азыр келип айылда жай-жайдан тирлик кылып атсың. Ооба, шүгүр. Кичүү бала болуп калганың үчүн элеби же өзүң айылга мындай келгиң келчү эле? Мисалы, шаар менен айылды салыштырганда дейм да. Билбейм, шаарда калам деген ой деле жок болду мындай негизи эле ушу. Кичүү болгонум үчүн эле ойлондум окшойт сразу эле. Ушу айылда эле болом деп. Андай ой деле болгон жок, сыртка деле чыгам деген деле ой болгон жок. Окууну бүтүп эле бияка келдик да сразу эле. Келип эле үйлөндүң. Ооба. Анан ошол эле кайра эле бияка тренерлик немеге кирип жумуш кылып эле ошо менен мал чарбачылыгы, дыйканчылык, Ии. Жайында дыйканчылык, кышкызын мал чарбачылыгы алектеней. Жакшы азыр Кудайга шүгүр. Жакшы. Ошо биз айылды тартып коелу деп, анан ошол эле учурдачы достор эстелик болот да эмечи, анда Дамке дагы айылга таанымал жигиттердин бири, мына 97-лердин алдында жүрөт. Көп мындай кайдыгер эмес жаштардын бири, анан бажакем, анан сүйлөшүп коелу, тартып коелу деп мен да ошо келип калдык. Негизги эле айта турган нерсе ушул айыл тууралуу тартайын деп атабыз. Ар бир мындай жергиликтүү тургундар ынтымактуу болсо сонун турабы? Ооба. Мисалы, коомдук иштерге кайдыгер карабай, өзүңөрдө мындай ынтымак акча чогултуп, бир көчөлөрдү оңдомой деген иштер болуп турабы негизи? Ооба, биз былтыр эмес, мурда жыл эле мына огород болуп эле акча чогултуп. Биздин өзүбүздүн жолду оңдодук да. Биздин өзүбүздүн жол. Кумтөктөрдүң да. Азыр жакшы бер. Эң эле жакшы көчөлөрдүн Наразы бири го деп. эгелешлерки го дейм. Ооба, азыр ошондой болуп калды. Андан кийин эле биз төгөрү менен эле өкмөттөн да бөлүнүп канча 15-6 КАМАЗ келип калды. Алар төгүлдү, алар жазылды ошо менен. Биз жакшы болуп калды Кудайга шүгүр. Алда мектеп көчөлөрчү аябай наркы сарымсак көчөлөр немеси мындай ылайы чыгып, аябай неме болуп атканда моулардын көчөсүнө келсең кургакта койсоң. Ошол төккөн немеси да пайдасы. Жакшы негизи ынтымагыңар арта берсин. Могул жак жазында сонун, теги неме көл, көл анан бияктар жапжашыл болуп, аябай сонун да. Көл көкмөк болуп көрүнүп турат, бияктар жапжашыл болуп. Жаңы тамдар аябай чыгып турат Дамке. 4-5 жылда Кудай буйрса толот го бияка. Мияка негизи
таза суу кириш керек экен. Негизи Бакыяндыкы деле таза суусу көйгөйдү азырчы. Ушу Бакыяндыкы бүткөндөн кийин ушул жака проект жазып, ушул жака киришкенге аракет кылышыбыз керек да буюрса. Өзүңөр да мындай активный болуп буюрса. Болду. Чогулуштарга катышып берсеңер, намке. Туурабы? Ушундай жакшы күндөрдү сактап коелу деп, мынтип карачы, таза абада дамке. Буюрса ат минели деп атабыз, дамке экөөбүз бир жакшы бир ат минип тоо жака чыгып келели, Кудай буюрса. Дамке да өзү негизи сергек жашоо образын карманат. Постоянно мындай спорт менен алектенип, ичимдик андай мындайлардан алыс, мына мисалычы, жакшы жактарын айта кетиш керек го. Ошол достор, ийгилик болсун. 97лер барбызбы, комментарий жазып коелу, Дамке. Туурабы? Негизи ошол биз айылдар тартып атканбыз, достор. Мындан кийин да кайсы айылдар тарталы, комментарийге жазып кетиңиздер. Дамир экөөбүздүн пикири мындай кыскача маегибиз жакса, аны баалап кетиңиздер. Ошол биздин Сыргак Болотбек каналынын өркүндөтүүгө салым кошо бериңиздер. Ошол сиздердин жазган комментарийиңиздер, жактырган белгиңиздер баары ошо бизге мотивация болот, Дамке. Алла ыраазы болсун, ишиңе ийгилик. Ушундай каналга ийгилик каала койчу белең. Болду, ийгилик, Кудай буюрса. Өркүндө өзүп жакшы деңгээлге жеттик эле. Аябай эле бийик, Кудай буюрса. Эме алалы, күмүш баскыч, алтын баскыч, алтын баскыч. Ушундай интервьюлар тартып турелу, Дамке. Кудай буюрса, ийгилик. Кийин дагы кайсы айыл тарталы, анан кимден мындай ушул кыскача ушундай Дамир менен баякташкан сыяктуу интервью алалы, ошондо комментарийге жазып койсоңор болот. Бүгүн 18 февраль 2025-жыл. Биз Шорбулак айылындабыз, достор. Кыш айланында, бирок жаз акырындап жазга баратабыз, Дамке. Кудай. Хорошо, рахмат, Дамке. Болду. Ишиңе ийгилик. Ийгилик болсун, достор, баарыбызга. Дамке, кандай болду экен, жакшы эле болдубу?